Алгачкы Газневилердин бири Махмуд Газневи 971-жылы 9 айында туулган. Ал Мавернахрды башкарган Саманилер мамлекетинин эмири Себук тегиндин уулу болгон. Себук тегин 997-жылы өлөт. Ал мураскор катары Исмаилди дайындайт. Махмуд ал чечимди колдогон, бирок Исмаил аны аскер башчылыктан ажыратууга аракет кылганда, ал Газнини камоого алып, Исмаилди багынтууга мажбурлайт. Махмуд Гиндукушту ашып өтөт жана Кабулдун түштүк батышындагы Хоросан аймагында Газниге жайгашат. 998-жылы өзүн жаңы династиянын негиздөөчүсү деп жарыялайт. В 999 году Махмуд объявил себя мстителем за низложенного. Махмуд 999-жылы тактан түшөт. Бухара эмири Мансур экинчинин өч алуучусу катары жарыялайт жана теке айында Мевр алдында Самани султаны Абд Алим Малик экинчини талкалайт. Ал Хорасанды калтырып жана Бухарага кетүүгө аргасыз болот. 9 айында Багдад халифи ага ошол аймакты башкаруу дипломун жөнөтөт. Аны менен кошо Ямин ад-Даула же мамлекеттин таңы деген ардактуу наам ыйгарылат. Ыйык согуш туусу алдындагы бир катар басып алуучулук чабуулдардын жыйынтыгында Чыгыш Иранды, Орто Азияны, түштүк бөлүгүн Хорезмди багындырат. Ал Индияга жасаган кыйраткыч чабуулдары менен атагы чыгат. Первое вторжение в Индию, но Махмуд Газневи Индияга алгач 1001-жылы кол салат. Пешавр алдындагы согушта Индия аскерлери кыйратылат. Алардын аскер башчысы Лахордук Раджа Джайпал өзүн өзү өлтүрөт. Жыйынтыгында Махмуд бүткүл түндүк батыш Пенжабты ийлейт. 1002-жылы Газниге Систан бириктирилет. Махмуд 1006-жылы Мультанды жана түштүк Пенжабты жеңип алат. Махмуд взял Мультан и завоевал еще и южный Пенджаб. Анын баардык казаттары бутпарас индустарга каршы ыйык согуш урааны менен ишке ашат. Ал бай шаарларды, анын ичинде Мультан менен Делини талап алат. Көптөгөн элди кулдукка айдап кетет. Зор көлөмдүү олжого туйтунат. Индияга каршы бир казатында эле Махмуд 20 миллион дирхам акча менен кымбат баалуу буюмдарды, 57 000 кул жана 350 пил алып келет. Бирок чоң бөлүгүн Махмуд өзү алган ошол зор байлык мамлекеттеги өндүрүштүк күчтөрдүн жогорулашына шарт түзгөн эмес. Талап алынган олжонун аз гана бөлүгүнө ал борбору Газниге эң сонун мечит жана медресе курат. Благодаря военной силе, мощи своей и умению. Аскердик күч кубатты жана стратегиялык ой жүгүртүү жөндөмү менен ал Индияга 12 жолу чабуул жасаган. Анын бардыгы кыйыр диндерге каршы күрөш катары сыпатталган, бирок бул шылтоо гана болбостон чындыгында Индиянын байлыгы бардыгын кызыктырган. Ал Хорезмди жана Мавернахрдын бир бөлүгүн, Ирандын батыш бөлүгүн, так айтканда чоң мамлекеттерди басып алган. Ал жерлер күч кубаттуу Газневи мамлекетине бириктирилген. Государство, он вот эти земли объединил в мощное газневицкое государство. Иштин аягы чатак болоорун байкасаң, андан болгон күчүң менен баш тарт. Абулкасим Фердоуси. Газневи ички саякатында султандын бийлигин чыңдоого, күчтүү жана борбордошкон администрациялык аппарат түзүүгө, бөлүнүүчүлүк маанайды басып турууга умтулган. Абдан таасирдүү жер ээлерине карата мүлкүн тартып алуу жана өлүм жазасына тартуу менен коштолгон зомбулук көп болуп турган. Ар түрдүү улут өкүлдөрүнөн куралган гулямдар гвардиясы жана жактырылган дыйкандар менен кол өнөрчүлүктөрдөн түзүлгөн Гази бөлүктөрү анын негизги аскердик таянычы болгон.
Махмуд без сомнения был одним из самых могущественных, богатых. Махмуд шексиз түрдө өз доорунун эң күч кубаттуу, бай жана көрүнүктүү мамлекет башчысы болгон. Анын сарайы шаан шөкөттү, байгер жашоосу менен замандаштарын таң калтырган. Махмуд өзүнүн борборуна атактуу акындар менен окумуштууларды тартууга кам көргөн. Газниде атактуу Индия чыгармасынын жана башка мыкты аңгемелердин автору Аль-Бируни жашап иштеген. Мында белгилүү Шахнаме эпикалык поэмасын султанга арнаган фарсы акыны Фирдоуси эмгектенген. Бирок Газневиге чыгармаларда айтылган падышалык бийликке анын мураскорлору гана укуктуу болот деген ой жакпай калат. Анткени султан күчтүүлөрдүн укугун жактаган. Жыйынтыгында Фирдоуси султандын каарынан улам өлкөдөн чыгууга мажбур болот жана өмүрүнүн акырына чейин жакырчылыкта күн өткөрөт. В результате султанского гнева Фердоуси был вынужден бежать из Газни ошол кездеги бардык шаарлардан, сарайлардын, мечиттердин жана коомдук курулуштардын көрүктүүлүгү менен ашып түшкөн. Миңдеген туткун кол өнөрчүлөр аны көп сандаган архитектуралык жана башка көркөм өнөр чыгармалары менен кооздогон. большим числом архитектурных сооружений и других произведений искусства. Калк салыктардын өсүшүнө, мамлекеттик кызматкерлердин кыянатчыл иштери менен опузасына ар кыл секталык окууларга кошулуу менен нааразычылык билдирет. Өзгөчө карматтар сектасынын үгүтү кеңири жайылат. Махмуд бул кыймылдарды өтө мыкаачылык менен басат. Хоросанда, Рейде, Ширазда, атүгүл алыскы Мультанда да сектачыларды даргага тартып, таш бараңга алып өлтүрүшкөн. Махмудка ирандык шаарлардын ак сөөктөрү менен жергиликтүү феодал жер ээлөөчүлөр, эл аралык дүң соода жана ички сааттык иштери менен алектенген ири көпөстөр алынган оппозиция болгон. Алардын нааразычылыгына Махмуд жүргүзгөн жерге мамлекеттик менчикти бекемдүү саясаты, армия менен башкаруу тармагында маанилүү кызмат орундарын ээлеп алган түрк жоокер феодал ак сөөктөрүн колдонуу себепкер болгондугу айтылат. Өч алуу адилеттүү болушу үчүн жамандыкка карата жамандык менен жооп берүү жарабайт. Абулкасим Фирдоуси. Феномен Газнавидов заключается в том, что именно после Караханидов государственный устрой Газневилер Харасанды башкарган. как центральный Алгач алар Саманилерге баш ийген, бирок иш жүзүндө көз карандысыз болушкан. Саманидов именно продолжался в эпохе Газнавидов. Это первый. Алар Харасанды башкарып турушкан жана Газневи мамлекетинин экинчи негиздөөчүсү. Махмуд Газнави ага кошумча Түндүк Индияны жеңип алган жана мамлекетинин курамына кошуп алган. Язык, делопроизводство, Бул ага мамлекетти бекемдөөгө, анын экономикасын чыңдоого мүмкүндүк берген. Газневилер мамлекети дагы өтө күч кубаттуу мамлекет болгон. Феномен Газнавидов заключается в том, что оно заново это было усилено и продолжало. Басып алынган жана куралдын күчү менен бириктирилген элдер дайыма көтөрүлүшкө даяр турган. Газневилер мамлекетинин ички алсыздыгы Махмуддун өлүмүнөн кийинки жылдары эле билине баштайт. Махмуд Газневи 1030-жылы Чын Курандын 30-күнү каза болот. Ал кичүү уулу Мухаммадты мураскор кылат. Бирок аны 1031-жылы агасы Масуд бер тактан кулатат жана көр кылып салат. Жаңы эмир атасындай боло албайт. Айрым тарыхчылар ал маркумдун мыкты сапаттарын мурастабайт. Терс жактарын көбүрөөк тарткандыгын айтышат. Анын мезгилинде Газневилер мамлекети тышкы душмандардын биринчи кыйраткыч соккуларын башынан өткөрөт.
Уже в 1033 году против Масуда поднял восстание индийский наместник Ахмад Инал-Тегин. 1033 жылы Масудага каршы индиялык башкаруучу Ахмад Инал-Тегин көтөрүлүш чыгарат. Түштүктө согуш жүрүп жатканда 1034 жылы Хорсанга Селжук уругу башкарган түрк оғуздарынын сансыз аскери кол салат. В 1037 году сельджуки овладели Мервом, а год спустя и Нишапуром. Амударья жээгиндеги кыл чайнашкан согушта Газневилер жеңилет. Селжуктар 1037 жылы Мервте, бир жылдан кийин Нишапурду ээлейт. 1040 жылы бугу айында Масудтун зор армиясы Данданкан алдында кыйратылат. Андан соң жалпы Хорасан оғуздарга өтөт. Осуществлению этих планов помешало восстание его военачальников. Они освободили из оков слепого брата Масуда Мухаммада и провозгласили его эмиром. Өз тагдыры үчүн корккон Масуд баалуу мүлкү менен Индияга чегинүүнү чечет. Бирок бул планды ишке ашырууга аскер башчыларынын көтөрүлүшү жолтоо кылат. Алар көзү сокур Мухаммадты чынжырдан бошотушат жана аны эмир кылып жарыялашат. Масуд козголоңчуларга каршы чыгат. Бирок алардан жеңилип туткунга алынат жана 1041 жылы 3 айында өлтүрүлөт. Раз воевал с агузами, но не смог добиться победы. В 1043 году сельджуки все-таки овладели Хорезмом. Тогда же под их власть перешел и Систан. Ошол мезгилде Масудтун уулу Мауд көп аскерлери менен Балхта турган болот. Ал көп өтпөй Газнага жөнөйт. Чынгуран айында Мухаммадтын аскерин талкалайт жана аны өлтүрөт. Ал кийинки жылдары оғуздар менен бир нече жолу согушат, бирок жеңе албайт. Ал эми 1043 жылы Селжуктар Хорезмди алат. Андан кийин Систан аларга өтөт. Маудут өлгөндөн кийин 1053 жылы дагы алсызданган Газневилердин 10 жылдык дүрбөлөңдүү мезгили башталат. Алгач бийликке Маудтун уулу Масуд эки келет. Аны ошол эле жылы Маудтун иниси Али менен агасы Абд ар-Рашид алмаштырат. 1053 жылы бийлик кайра Масуд бир уулдары Фарухзатка, андан кийин Ибрахимге өтөт. Расмий түрдө султан наамын алган ошол Газневи өлкөнү 40 жыл башкарат. Ал селжуктар менен пайдасыз согушту токтотот. 1059 жылы тынчтык келишим түзүп, аларга ирандык ээликтерди бүт өткөрүп берет. Гиндикуш эки өлкөнүн чек арасы болуп калат. Вообще-то газнавиды только по происхождению были тюрками, а вся их государственное управление... Ал 1030 жылы өлгөндөн кийин уулу Масуд мамлекеттин мурдагы күч кубатын жоготкон. Аны селжуктар да начарлатат. Андан да Газневи мамлекети жашоосун токтоткон эмес. Бирок көп жерлеринен ажырайт. Аларда негизинен чыгыш жерлери гана калган. Они подчинялись саманидам, но фактически были самостоятельными. Бул жогорулоонун, күчтүү өнүгүүнүн жана жок болуунун дагы бир мисалы. Анан да кулдардын арасынан чыккан адам жеке сапаты жана кайсыл бир ыңгайлуу кырдаал менен бийик көтөрүлө ала тургандыгын көрсөткөн мисал. И включил в состав своего государства, и это дал возможность ему укрепить свое государство, экономику государства. Вот. Ну, Газнавиди тоже было достаточно мощное государство. Бул дүйнөдө баардыгы унутулат. Болгону эки нерсе өлүмдү билбейт жана чирибейт. Канча кылымдар өтсө дагы баатырдын иши жана акылмандын сөзү жерде калбайт. Абулкасим Фирдауси. Ибрахим жана анын бийлигин 1099 жылы мурастаган уулу. Масуд үч өлкөнү тынч башкарып, жакшы падыша катары эсте калат. Анан кайра дүрбөлөң башталат. Масудтун уулу Ширзат 1115 жылы бийликти мурастап алат. Ал бир жылдай гана башкарат. Ал өзүнүн иниси Арслан Шах тарабынан өлтүрүлөт. Зынданга салынган Масудтун башка уулдарын да ошондой тагдыр күтөт. Одному из них
Бахрам-Шаху удалось бежать сначала в Кирман. Бирок алардын бири Бахрам Шах алгач Кирманга, андан Хорасанды башкарган Санжар Султанга качып кетет. Көп өтпөй аны Арслан Шах менен согушууга көндүрөт. Санжар 1117 жылы Арслан Шахты талкалайт жана Бахрамды тактыга отургузат. Кийинки жылы Арслан Шах көтөрүлүш чыгарууга аракеттенет, бирок кармалып өлтүрүлөт. Ошондон тартып Бахрам Афганистан менен Пенджабты Сенжук вассалы катары башкарат. Ал 1135 жылы өз алдынча болууга аракет кылат. Бирок Санжар Газнаны алып, газневилерди багынууга мажбур кылат. Снова взял Газну и заставил газневидов покориться. Газневилердин кубаттуулугуна 1100 жылы Газнадан толук эркиндик алган мурдагы вассалдар гурилер тарабынан акыркы сокку урулат. 1148 жылы Бахрам Шах ошол династиянын өкүлү Кудаттин Мухаммадты кайсы бир айып менен өлүм жазасына тартат. Анын агасы Сайфаддин Сури султан тез арада Газнага аскери менен жөнөйт. Бахрам Шах андан толук жеңилип, Индияга качат. Анын борбору жеңүүчүлөрдүн колунда калат. Бирок газневилер дагы деле күчтүү болгон. Жеңип алуучулар кышында Гур менен Газанын ортосундагы өткөлдү кар бөгөп калганда мекенинен бөлүнүп калат. Ошол учурдан пайдаланган Бахрам Шах Пенджабтан чогулган күчтүү аскери менен Афганистанга кайра келет. Сайфаддин жеңилип колго түшөт жана өлтүрүлөт. И вот сельджуки, они, получается, добили. Оно не прекратило существование газневицкого государства, но оно утратило очень... Анын марттыгы менен Азия борборунда кайсыл бир кезде болбогон. Курамына Фирдоуси кирген эң мыкты адабият таланттарынын жыйыны түзүлгөн. Газна ошол доордогу бардык шаарлардан өзүнүн кооз сарайлары жана мечиттери, суу курлары жана коомдук имараттары менен алдыга турган. Махмуд Индияны талап тоногонду жана андан окуп үйрөнгөндү дагы бирдей билген. Каким-то удачным обстоятельством могли взлететь очень высоко. Арстандын күчүгүн үйүнө баккан киши ал чоңоюп арстан болоорун унутпасын. Абулкасим Фирдоуси. Эгерде Махмудка кайтып келсек, мында анын илимди, көркөм өнөрдү жана адабиятты марттык менен колдонгондугун моюнга алуу зарыл. Бул анын аскер башчылык жана мамлекеттик ишмердигинен кем эмес татыктуу сапаты. Ал Газнада жогорку мектепти түптөгөн. Феномен этого газневидения заключается в том, что особенно они усилили, устойчиво было это Газневи мамлекетинин сейри күлгүсү. Алар тил жагдайы өзгөчө туруктуу болгон мамлекетти башкаруу тутумун чындаганы менен айырмаланат. Газневилерде араб тилин кайрадан мамлекеттик тил кылууну, иш кагаздарын жүргүзүүнү, диндин, адабияттын жана көркөм өнөрдүн тили кылууну каалаган бир катар вазирлер болгон. Бирок өзү түрк болсо дагы Махмуд Газнави буга жол берген эмес. Ал тескерисинче мамлекеттик башкарууну, иш жүргүзүүнү, диний тутумду чыңдаган. Ал мамлекеттин тил тутумун бекемдеген. Государственная система управления, делопроизводства, религиозной этой системы, он наоборот усилил эту система государства, языковая система государства саманидов именно в этом аспекте. Благодаря этому появился новые личности, именно эпоха
Газнавидов. Это появление создателя великого шедевра письменный эпос это Шахнамин Фердоуси. Дүйнө сага мүмкүнчүлүк берип, улуу кылса дагы текеберчилик жасаба. Ийгилик оңой келген көптөгөн улуу инсандар бардыгын тез эле жоготот. Бул дүйнө жылан, дубалоочу колунан келгендин бардыгын жасоого умтулат. Бирок дубалоочуну көбүнчө уулу жылан чагып алат. Меврдик Умара Махмудтун өлүмүнө чейин. Махмуд негиздеген империя Лагордон Самаркандга жана Испанияга чейин созулган, бирок көп өтпөй ал батыш областтарынан айрылат. Бир нече жылдан кийин Мевр алдында Махмудтун уулу Масудту талкалаган селжуктар Газневилердин Балх менен Хорезмден Испаган менен Рейге чейинки бүткүл Перс жана Трансакциан ээликтерин башкарып калышат. Газна башкаруучулары батыш тарап жабылганда чыгышка көңүл бура баштайт. Когда Газна в 1161 году перешла в руки... Газна 1161 жылы гурларга өткөндө Газневилер Лагорду борбор кылып алышат. Ошентип Газневилердин батыштагы жогулуусу мусулмандардын Индиядагы үстөмдүгүн бекемдейт. 1186 жылы Махмудтун даңкы сүйгөн сапатын, тутунбаган мураскорлору өз ордун гурдук кайраттуу Афганистандарга бошотуп берген кезде индиялык аймактар көп өтпөй Тоо областтарынан бөлүнөт. Ошентип Индияда көз карандысыз бир нече династиялар башатылат. Селжуктар Балхты басып алышат жана Мавернахр менен Газневилер мамлекетинин байланышын кесип салат. Андан соң Газневилер династиясы күн санап күч кубатты жогото баштайт. 12 кылымдын соңунда акыркы Газневи султанын, Афганистанда 11 кылымдын аягы, 12 кылымдын башында түзүлгөн жаңы мамлекет Гурдун аскерлери туткунга алат. Сельджуки, я уже упоминал, они в 1041 году, как бы так, по источникам, немножко неожиданно даже для себя, Тарихи булактар боюнча селжуктар 1041 жылы өздөрү үчүн дагы күтүүсүздөн данданкан алдында Масудтун аскерлерин талкалайт. Алардын ортосунда бир жыл мурда чыр-чатак болгон. Алар дагы бир Газневи аскер бөлүгүн кыйратат. Андан соң султанга кайрылуу кат жазышат. Кечирип койгула, ушундай болуп калды. Биз өзүбүз күткөн эмеспиз. Бизди кечиргиле, бирок бизге ошол аймактарга уруксаат бергиле. Малга жайыт жок дешет. Аларга Масуд макул болот. Болуптур, биз кечирдик, жашай бергиле деп ал окуя чын эле кокустук болгондой түр көрсөтүшөт. Бул аргасыз чара болду. Анткени алар өтө кубаттуу күч экендигин түшүнүшкөн. Ошол эле 1041 жылы мамлекетте толук кыйроо болот. Селжуктар атап айтканда Огуздар исламды жакында эле кабыл алышкан. Дагы эле түркмөндөр деп аталышчу. Анан алар күтүүсүздөн алдыңкы күчкө айланышат жана эч ким аларга каршы тура албайт. Совершенно неожиданно оказались ведущей силой. Никто не смог им противостоять. Улуу Махмуд көп мунара курган, төбөсү айга чейин жетип турган. Азыр болсо кышын дагы табуу күмөн. Низами Арузи, Самарканди. К XII веку государство Газневидов оказалось под ударом совсем... 12 кылымда Газневилер мамлекетте туш тараптан соккуга кабылат. Азыркы Афганистан аймагындагы Гора жергесинен чыккан Горлар династиясы Махмудтун жеңип алуу ыкмаларын дыкаат изилдеп чыгат. 1140-1147 жылдары Горанын башкаруучусу Махмудтун индиялык ээликтерин басып алат жана аны Жамдагы Геруит дарыясынын жээгиндеги борборуна салтанаттуу мунара куруу менен майрамдайт. 65 метрлик мунара Махмудтун Газни менен Гурганштагы мунараларынан бийик болот. Гурилердин бири Алааддин Хусайндын жоокерлери Махмудтун борбору Газнини тоноо өрттөйт. Акыркы Газневилердин бири Хосров Малик 1186 жылы жакырчылыкта каза табат. Анан башка доор башталат. Ал тууралуу берүүнүн кийинки серияларында сөз болот.